Аярдын аткаруусундагы жакшынакай чыгармадан кийин биз программабызды улантабыз жана бүгүн дагы биз ар түрдүү кызматтарда иштеген инсандарды чакырып, ар тараптан ушундай жакшы маектерди куруп келебиз. Бүгүн дагы маек куруу үчүн кийинки инсаныбызды чакырганбыз. Акын, котормочу, журналист, Эркин-Тоо гезитинин биринчи башкы редактору Мелис Айдаркулов агабыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Айтыңызчы, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшөлүчү. Чыгармачылык бала кезден эле башталган. Ошол бала кезден баштап адегенде райондук газетага кабар жазып, кичинекей кабарларды жазып, анан ошол райондук газетанын алдында адабий ийрим бизде Талас областында ал кезде Киров району дешил, азыркы Кара Бура району, райондук газетанын алдында Кырчын деген керемет сонун адабий үйрүм бар болчу. Азыр эл жазуучусу болуп калды. Элүүбай Утунчиев жетектечи эле. Ошол адабий ийримде ошол 7-8 класстан баштап катышып, ага чейин 5 класстан баштап кабар жазып жүрүп, ошондон чыгармачылыкка мага көбүнчө катуу таасир эткен, ошол чыгармачылыкка неме эткен, чакырган көбүнчө мен өзүмдүн бир тууган эң улуу агам болду. Ал киши кайтып кетти. Ошол киши бала кезден ыр жазар эле, райондук газеталарга чыгар эле. Анан кийин ал кишинин ошол ырларын, жазгандарын окуп, өзүнчө бала кезде анын столунан алып, ошондон көп таасир алып, анан кийин ошол чыгармачылыкка аралашып кеткен да. Ошол сиз биринчи ырыңыз эмне деп аталды эле? Биринчи жазган. Биринчи ыр эмес, биринчи мен 17 жашымда, жана мен айтып атпаймынбы, Элүүбай Утунчиев деп, ушул киши райондук газетанын жетекчиси эле. Ошол киши 17 жашымда, мен 10 классты бүтүп элек кезимде райондук газетага мени кабарчы кылып кызматка алган. Анан ошондо биринчи командировкам эсимде, Кайыңды деген алыскы совхозго бардым эле ошол кезде. Анан ошол жерден Кызгалдактуу талаалар деген сүрөттөмө жазып келгем. Ошол Элүүбай Утунчиев айтар эле да, кичинекей кабар жазасыңбы, эмне жазсаң дагы ошону бир чыгарма жазгандай кылып жазгын. Ушундай чыгармачылык менен, толкундоо менен жазгын деп, ошол баягы ошого таасирленип, ошол Кызгалдактуу талаалар күнү бүгүнкү эсимде, сөздөрүнү чейин эсимде, ошол сүрөттөмө жазган биринчи. Биринчи демек ошондой кабар жазган турбайсызбы? Сүрөттөмө. Сүрөттөмө. Жакшы экен. Ал эми ушу ыр жазып баштаганыңыз кантип? Ыр жазып баштаганым деле ошол жашыраак кезде болду, бала кезде болду. Көбүнчө баягы балалык кыял, балалык учкул кыял менен жазылган ырлар, чыгармалар болду. Бирок кийинчерээк мен райондук газетага жетекчи болуп, андан кийин ушул партиялык кызматка өтүп, ошондой ар кайсы кызматтарда жүрүп, бул чыгармачылык жазган нерселеримди эч жерге чыгарган жокмун. Ошо менен кызматтын менен ошол кийинки кездери мен ушул адабий жыйнагым дагы жок, ошондон иш публицистикалык макалалар жыйнагым чыкты. Ал эми адабий чыгармалардын жыйнагы чыкпаган. Ошондон Кудай буйруса чогултуп, кийинки убакта ушул чыгармачылыкка катуу киришип атабыз. Кудай буйруса адабий жыйнакта чыгарсакпы деген ой бар да. Азыркы жакшы экен. Мындай суроо берем келип атты. Ошо Эркин-Тоо гезитинин биринчи башкы редактору деп атпайбы? Эркин-Тоого качан келип, кайсыл жылдары эмгектендиңиз? Эркин-Тоо мына быйыл Эркин-Тоонун 25 жылдыгы белгиленет. 91-жылы июль айында чыгып баштаган бул гезит. Ошондо жогорку кеңештин, ал кезде мындай Кыргызстандын тарыхында парламенттик гезит деген болгон эмес. Баягы партиялык газеталар болуп келген негизинен. Анан ушул биринчи парламенттик газета деп, бунун баягы чыгышы абдан бир чоң окуя болду да, чоң окуя. Анан ага даярдык да абдан катуу болду. Ал кездеги легендарный парламенттин чечими менен кабыл алынып, анан башкы редакторлор дагы альтернативдик негизде конкурс менен адегенде жогорку кеңештин президиумда, жогорку совет деп айтылат да, андан кийин жалпы парламент шайлаган редакторду, башкы редакторду. Ошондо эсимде, ушул 350 депутаттын 342 добушун алып, ошол мен шайланган башкы редактор болчу Эркин-Тоогочу. Анан Эркин-Тоо парламенттик газета катары ошол кезде тез эле баягы элге алынып кетти. Анткени биз баягы жалпы элдин эми парламент деген элдин өкүлчүлүгү
ошол элдин трибунасы катары болушка аракет кылдык. Биз баягы бийликтеги айрыкча өкмөттү баягы кемчиликтерин катуу сындачубуз. Биз ал жагынан биздин журналисттерибиз дагы ушундай тандалма журналисттер келип чогулду эркин тоого дегенде эле. Анан биринчи баштаганда эле жакшы ушул чыгып, анан бир топ парламенттик гезит катары өзүн көрсөтө алды да, көрсөтө алды ошол кезде. Мына быйыл эми 25 жыл толуп атат ал газетага. Азыр бүгүнкү кезде ал газета официалдуу, расмий, баягы мамлекеттик газета катары ушул 95-жылы 1-февралда ушул чечим кабыл алынды эле. Мен башкы редактор болуп турган кезде биздин сунушубуз менен ар бир баягы жарыяланган мындай кабыл алынган мыйзамдар, башка ошо расмий документтер эркин тоого жарыялангандан кийин гана күчүнө кирет, расмий деп эсептелет да. Азыр бүгүн Кудайга шүгүр бул газета бутуна туруп, жамааты дагы калыптанып, азыркы кезде жаштар иштейт, жакшы, мыкты, таланттуу жаштар иштешет. Буюрса бул газетанын түбөлүгү түз болуп калды ошол кезде. Мен ошого кубанам. Жакшы экен. Ал эми сизди акыркы учурларда ушу котормочулук менен да алектенип жүрөт деп угуп калдык да. Ошо кантип котормочу болуп калдыңыз? Негизи бир чыгарманы которуштун өзү чоң татаал жумушту талап кылат эмеспи? Котормочулукка неметип калган мен кичинекейимен ушул орус тилиндеги адабиятты көп окудум да. Ал кезде колхоз болуп эле, колхоздун китепканасы болуп эле, ал кезде балдарды киргизчү эмес, ал жаккачы китеп берчү эмес, кичинекей балдаргачы мектептен алгыла депчи, мектептин китепканасынан. Биз досторум бар эле, Азам Урмат, Замир деген досторум бар эле, мектепте чогуу классташтар. Китепкананын кечкисин терезесинен кирип, ичине кирип алып туруп анан ошол жерден баягы чыгармаларды, китептерди окуп жүрдүк да. Ошол жерден биз Пушкинди окудук, Лермонтовду окудук, Дюманы окудук, дей койчу, Азимов менен ошол жерден тааныштым, Жюль Верн менен ошол жерден тааныштым. Кээ бир учурларда ошол китеп окуп атып, ошол жерде уктап калган күндөр болду. Түн жарымында ойгонуп, анан терезеден чыгып алып үйдү көздөй чыгып калган күндөр болду да. Анан ошол баягы бала кездеги таасир менен анан кийинки убактарда биздин кыргыз айрыкча поэзиясында өтө мыкты, таланттуу жаштар чыгып атат. Бирок өкүнүчтүүсү алар баягы өзүбүздүн эле казаныбызда кайнап аткандай сезилет да. Алардын мындай сыртка чыгышы, мындай дүйнө аралашы, мындай сайлы эмнегедир ушулардан чоң тоскоолдуктарга учурап атат да. Мен ошон үчүн ойлодум, ушу орус тили аркылуу биздин азыркы кыргыз поэзиясын баягы журтчулукка, коомчулукка тааныштыруу деген бир ушундай ниет менен көп аракет кылдым, издендим, дегенде кыйналдык. Азыр мындай анча-мынча жарыкка чыгара баштадым. Ушул колумдан келишинче ушул жагында кийинки күндөрү чынында эле катуу иштеп атам. Буга да болсо ошол биздин жанагы таланттуу жаштар түрткү болду. Мен ошого каршымын. Өтө таланттуу, жакшы таланттар чыгып атат ушул кезде. Жакшы экен. Ыраазычылык билдиребиз. Келип жагымдуу маек